Депрессияға қабылған адам жақындардың жардамына мұқтаж. Андықтан кимдир бирөөнүн депрессияда жүргөнүн байкасаңыз, ал адамга дайыма жакшы маанайдагы жаңылыктарды айтып, ал адам сиз үчүн өзгөчө жакын экендигин байма-бай айтып туруңуз деген экен. Саламатсыздарбы? Бул Ден соолук программасы ЛТР телеканалында. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы COVID-19 адамдардын психикасына тийгизген таасири деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде дал ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Гүлбара Кулуева Ош облусунун психикалык ден соолукту чыңдоо борборунун клиникалык психологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Чолпон Бегматова Ош облусунун психикалык ден соолукту чыңдоо борборунун дарыгер психиатры. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Дүйнө жүзүндө кырдаалга байланыштуу карантин болуп, анан карантинден чыгып, жайбаракат жашоо башталып дегендей. Бүгүнкү күндө ушул жайбаракат жашоого келгенибиз менен, бирок күн санап дал ушул коронавирус илдетине кабылгандардын саны көбөйүп баратат да. Азыркы тапта карантин учурунда кандай жардам бердиңиздер? Бул дүйнө жүзүнө келген апат Кыргызстанда да четте өткөн жок. Кыргызстанга да келип жетти. Биз мына 2 айдан ашуун карантинде бардык мекемелер жабылып, бардык эл үйүндө отурду. Ошол мезгилде биз биринчи күндөн баштап эле элге алардын саламаттыгын сактоого кам көрүү максатында биздин Ош облустук психикалык ден соолук борбору онлайн кеңеш берүү кызматын уюштурган. Анда бир топ дарыгерлер, бир топ психологдордун телефондору бүт республика боюнча таратылган. Анын натыйжасында бизге күн сайын чалуулар болуп жатты, кайрылуулар болуп жатты. Негизинен айта турган кеп эмне? Бул бизге бейтааныш оору, бейтааныш биз таптакыр көрбөгөн душман. Ошон үчүн биз аны менен күрөшүүгө даярда эмес элек, анан аны биз кантип жеңүүнүн жолун да билбейт элек. Ошон үчүн биздин абалыбыз кылеле оор болду. Карантин мезгилинде элден көп эле ушундай суроолор келип атты да. Чын эле коронавирус барбы депчи. Анан кийин биздин мекеме 2 мобилдик топ уюштурганбыз. Биринчи мобилдик топ түздөн түз обсервация уюштурган ооруканалардын базаларында обсервация жаткырылгандар менен түздөн түз иштеп жатышты. Экинчи мобилдик топ биз муну дарыгер Чолпон экөөбүз чакыруу боюнча шаар ичиндеги кайсы обсервацияда бизге талап болсо, биз керек болгон учурубузда алар бизди чакырып жатышты, биз аларга барып, алар кызмат көрсөтүп жаттык. Айта турган кеп коронавирус жок деген бул жомок да. Эгер ал болбосо өкмөт ушунча жер жүзүндөгү мамлекеттер аларга зарыл да келген жок, мындай чоң иш-чараны өткөрүп, уюштуруп, бардыгы бир мезгилде. Анан экинчиден биз өзүбүз барып көрүп күбө болгонубуз үчүн бул нерсени айта алабыз да, толук түрдө. Коронавирус бул укмуштай татаал, укмуштай катаал, анан аябагандай ташбоор оору. Бул ооруга чалдыккан адамдын сакайып кетүүсү да кыйла узакка созулат. Анан анын тийгизген залалы да көп жылга чейин созулат. Себеби мында биздин бир эле өпкөбүз эмес, биздин нерв системабыз дагы жаракат алат экен да. Биздин бүт органдарыбызга тийгизет экен бул таасирди. Анан ошон үчүн айтып коеюн дегеним, биздин эл азырынча көбүнчө ушундай бир беймарал, бейгам жүрөбүз да. Азыр жай турмушка кайттык деп атабыз, бирок али эрте. Мындай беймарал болгону себеби душман дагы эле жаныңда турат.
өзүң сактанбайын, сени эч ким сактабайт. Айтат го, Кудай дагы сактанганды сактайм деп. Сактанышыбыз керек. Мына азыр көрүп атасыздар, көчөгө чыксаңар шаар толтура эле маскасыз жүрүшөт. Дистанция деген, ортодо аралык деген таптакыр жок. Эч ким силерге гарантия бере албайт оору жуктуруп албаганыңарга. Ошон үчүн бизге мына бүгүн күн санап оорулар көбөйүп атат. Бул биздин өзүбүздүн кайдыгерлигибиз болуп атат. Биз өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз кам көрбөй атабыз. Биз кимдер бирөөнүн кокусунан жаңылышып, же болбосо атайлап айткан бир ушак кебин ишенип алып, жок турбайбы, биз жукпайт бизге деген. Жок, мындай эмес. Бул өтө татаал маселе, өтө оор проблема. Буга кайдыгер карабаш керек. Буга бардыгыбыз аябай олуттуу түрдө мамиле жасашыбыз керек. Жакшы, кийинки суроо мына ушул онлайн кеңештерди бердик дедиңиздер, анан обсервациядагыларга барып, түздөн түз ушул барып кеңештерди берип аттык дедиңиздер да. Мына ушул оору менен ооругандар жана ошондой эле обсервацияда жаткандар кандай кабыл алат? Сиздердин маалыматыңыздарга муктажбы дейм? Мен айтып кетет элем, аябай эле муктаж болуп атышат. Азыркы күндө деле 2 мобильный группа барып атабыз. Гүлбар эже айтып кеткендей, ошо 1 мобильный группа именно обсервацияда болсо, 2 мобильный группа ошол чакыруулар боюнча по вызову деп коет. Ошол боюнча барып, психологическая помощь, именно ошон психикасына жабыркап, коронавирустун айынан көбүнчө баягы медициналык термин боюнча ПТСР деп коет, посттравматическое стрессовое расстройство, именно ситуацияга байланыштуу көпчүлүгү стресске түшүп калат. Ошол мезгилде баягы интернеттен жалган маалыматтарды окуп алышып дагы баягы Кытайда, Италияда болгон нерселерди көрүп, коронавирус бизге деле жууп калса, бизде да ушундай клиника болот экен деп көпчүлүгү ушундай депрессияга түшүп атты. Анан биз барып, жанагы аялдарды, жаш балдарды успокаивать этишке аракет кылып аттык, колубуздан келишинче жардам берип аттык. Себеби медицинада айтылат го, паника бул оорунун жарымы деп. Ошон үчүн паникага алдырбаңыздар. Анан баягы обсервацияга жатканда көпчүлүк 14 күн жатпайм, жаш балам бар эле, мен жаңы эле төрөдүм эле, үйгө кетем деп жаш баласын көтөрүп эшикке чыгып, тоойниктен секирейм деген случайлар аябай көп болду. Ошол мезгилде именно психиатр менен психологдор жардамга келип атты. Азыркы күндө деле психологический помощь көрсөтүп атабыз. Аябай баягы дагы бир нерсени айтып кетейин. Карантин мезгилде өзүбүздүн больнойлорубуз деле үйдө баягы ошо коронавирустан жабыркап, ушундай стресске түшкөн адамдар келе албай атты. Себеби транспорт жок, келе алышпайт. Ошол мезгилде телефон аркылуу, WhatsApp, онлайн аркылуу жардам берип аттык. Кийин анан муну благополучно жолдор ачылгандан кийин анан келип, азыркы күндө бир аз эмебиз кабыл алуу бир аз күчөтүлүп кетти. Ошо бирок жардам берип атабыз. Жакшы, сиздер түздөн түз ушул байланышка барып, кеңеш берип атабыз дедиңиздер да, бетме бет олтуруп алып. Анан өзүңүздөр кантип коргоносуздар? Анан сиздерден мисалы бейтаптар деле барып келгенден кийин кооптонуп калышат да. Туура суроо. Эми биз баягы ар бир выездге чыгатканыбызда, ар бир ошол бир оорукана чакыра турган болсо, ага барыштын алдында бизди аябай кандык менен даярдашат. Биз 3 сыйра костюм кийебиз. Ал костюмдардын ар бири бизге мындай вирусту өткөрбөгөнгө жардам берет. Андан сырткары өзү жеке сактануу каражаттарыбыз болот. Бул антисептикалык, баягы колубузга чачып, анан кийин маска, көз айнек дегенде ушулардын бардыгын биз строго сактайбыз. Өтө биз жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Себеби биз ал жерге бир эле барып келбейбиз да. Биз келгенден кийин биздин ооруканада канча адам менен бирге иштейбиз. Биздин үй бүлөбүз бар, алар менен биз байланышта болуп турабыз. Биз ошон үчүн аябай буга жоопкерчиликтүү менен карайбыз. Андан сырткары биз эгер ачак болгон жерде, баягы оору, именно коронавирус оору болгон жерге баргандан кийин сөзсүз түрдө биз өзүбүз дагы анализдерибизди тапшырып, кызыктарбыз бул нерсеге. Себеби биздин ден соолугубуздан айлана чөйрөбүздүн ден соолугу көз каранды. Жакшы, туура маалымат болду. Негизинен кийинки суроо, мындай учурда бүгүнкү күндө ушул сиздердин ден соолук борборуңуздарда
ошол психикалык оорулардын ичинен кайсысына көп кабылгандар болууда? Кайсы түрүнө? Көбүнчө депрессия. Баягы кыскартылып ПТСР деп коебуз. Ошол оорудан стресске түшүп калат. Ошондо смешанный тревожно-депрессивное и посттравматическое стрессовое расстройство деп коет. Ошого аябай көп кабылышты. Даже коронавирус бизге келгенге чейин эле интернеттен Кытайда башталганда эле февраль айынан уже башталган бул диагноз. Ошондо күнүнө 1-2 консультация кылып, өзүбүздөн тийиштүү дарыларды берип успокаивать этип атканбыз. Коронавирус бизге келгенден кийин бул диагноз аябай көбөйүп кетти. Көпчүлүгү бизде ушундай маалымат болуп калды да, коронавирус жукса эле демек адам өлөт экен деген понятие болуп калыптыр. Мен адамдарга айтып кетет элем, урматтуу кыргыз элим, эч кандай бул иммунитеттен зависит этет. Бул коронавирусту жукса эле демек ошол адам өлүп калат деген понятие болбош керек. Анан көпчүлүгү баягы больницага, инфекционный отделенияга келбей, самолечение көп кылып атышыптыр. Ошондо кайрылып кетет элем, температура 38ден ашты, 1-2 күндө температура түшпөй, мына органы дыхательных путей дейт, дем алуу жакта какое-то затруднение болуп, дем алышы кыйындап, алсыздап, аппетити жоголуп калган мезгилде сөзсүз өздөрүнүн тийиштүү поликлиникага барып, терапевтке көрүнүп, тийиштүү анализдерди, именно мына ПТСР анализин тапшырыш керек. Себеби өзүнө коопсуздуу болбосо, жакындарынын ата-энеси бар. Азыр бессимптомный кетип атат, как носитель катары жүрө берет. Өзү оорубайт, бирок башкага передавать этип коюшу мүмкүн. Ошону носитель деп коет. Себеби анын иммунитети күчтүү болгон болсо, вирусту алып жүрө берет, иммунитети слабыйга жууп калган болсо, анда уже симптоматика башталышы мүмкүн да. Жакшы. Негизинен мына ушул маалыматты таратууда, бири-бирибизге айтууда, анан биз балдарыбызга бул ооруну түшүндүрүүдө эмнелерди эске алышыбыз керек? Балдардын дагы психикасы аябай назик десем болот да. Алар бардык нерсени ата-энеси айткандан кийин туура кабыл алат да, түз кабыл алат дегендей. Ушуну айтып берсеңиз. Негизинен биринчи эле үйрөтө турган нерсе бул гигиеналык эрежелерди сакташ керек. Сөзсүз түрдө. Себеби сыртка чыгып келдиңби, колуңду самындап жуу, бут кийимди чечип, ошол улагадан бери кирбөө, сырткы күрмөнү, сырткы кийимдерди чечип, ошол жака таштап, анан кийин полный мына бети колуңду жууп дегендей бир санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого үйрөтүү керек. Экинчиден, сыртка чыккандан кийин көп эле мындай буюмдарды кармабай бериш керек, кармабаш керек. Себеби вирус кайсы жерде болот, биз аны билбейбиз да. Азыркы күндө айтып атышат, эми бул вирус оорурак, бул көбүнчө оседает, чөгүп калат деп атат да. Ошон үчүн байкасаңар керек, кайсы бир ишканага барбагыла, баягы килемче салынып коюлат да, кире беришкечи анын хлорлонгон суу менен турат. Бул ошол максат кирип бараткан адамдын бутундагы вирусту өлтүрүп калуу. Ушул нерсени үйгө да пайдаланыш керек. Экинчиден, бул гигиеналык нормалар болсо, экинчиден биз баягы бизге көп эле кеңеш берип атпайбы? Оорунун вирус жуккандан кийин алгачкы 4 күнү биздин мурун көңдөй, дем алуу көңдөйүбүздө турат экен дагы, анан кийин өпкө жака түшүп кетет экен деп атат. Мына ушул эрежени да жакшы сакташыбыз керек болуп атат. Биз баягы айтканда кайнак суу, кайнатылган суу, өтө ысык эмес, өтө мындай муздак эмес, ошол суу менен бат-бат тамакты чайкап туруу, керек болсо ошол сууга лимонду салып, же болбосо соданы салып, кичине щелочтоп туруп, ошол менен оозубузду чайкап турсак, тамактарыбызды мурун көңдөйбүздү чайкап турсак, бул вирусту жок кылат экенбиз. Мына ошол эрежени сактап турсак эле бизди Кудай сактайт. Биз өзүбүз ошол нерсени жасабай атпайбызбы? Жакшы, анан да кошумча айтып кетсеңиз, ушул ооруну айтууда, анан алардын коркуу сезими, анан ошол эле учурда биз ойногонго деле, бүгүнкү күндө деле ата-энелер коркуп жатышат да, көп эркин ойногонгочу. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Карантин мезгилинде чындыгында чоңдорго караганда балдарга кыйын эле болду десем жаңылышпайм. Себеби балдар бул өтө кыймылдуу,
келген калк болот да, алар мындай бир энергияга бай, алардын өзү мындай организм ошол талап кылат да. Анан ошондой баланы үйгө алып отуруш өтө эле кыйын. Анан ата энеге да бул өтө оор болуп атты. Анан бирок мен айтат элем, ошол мезгилде балага башкача бир оюндарды үйрөтүп, баягы кыймылды азыраак эме кыла турган, акыл эсти өстүрө турган оюндарды үйрөтүп, баланын энергиясын башка нукка буруп койсо, аябай жакшы болмок. Мисалы, бирдекени үйрөтүш керек. Кандайдыр бир аспапты ойногонду үйрөтүү, же болбосо шахмат, шашки, кроссворд, же болбосо баягында пазлдар болот. Мына ошол сыяктуу нерселерди үйрөтсөң, баланын аң сезими кыйла өсөт да. Анан бул баягы сублимация, энергияны башка нукка буруу. Анан балага чындыгында коркутуштун кажети жок. Себеби бала коркуп калса, ал кийинкиге чейин калып калышы мүмкүн. Просто мындай жакшы сөз менен жакшына деңгээлде эле түшүндүрүш керек. Анан өтө эле аны бөкөчө деп көрсөтүштүн эле кажети жок да. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келди. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Ушул карантин башталып, ушул кырдаал башталгандан бери дейт, YouTube каналдарында, соц тармактарда ар кандай психологдордун, психиатрлардын кеңештери чыга баштады дейт. Ошол эле учурда айтып жатасыздар дейт, сиздер онлайн кеңештерди берип келебиз деп. Мына ушул онлайн кеңештин эффективдүүлүгү канчалык деген себеп дегенде, мен билгенден сиздер бейтап менен бетме бет отуруп, көпкө сүйлөшөсүздөр, көпкө сырдашасыздар дегендей, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми бул онлайн кеңеш берүүнүн чындыгында кеңеш берүүдө биздин ишибиз арткы байланышка көбүрөөк биз басым жасайт болчук да. Арткы байланыш деген биз сүйлөшүп жаткан адамдын реакциясынан биздин сөзүбүз таасир этип атабы, ошого ынанып атабы, ошол канчалык деңгээлде ага таасир этет көрүп турчу элек. Онлайн кеңеш берүүдө бул нерсе кыйла бизде аксап калды. Биз анын жөн эле сөзүнө гана ишенип калдык, айткан сөзүнө. Анан эми жоктон көрө жогору. Эми аны биз үйүнө бара албайбыз, бизде андай шарт жок. Оорулууда бизге келүүгө шарт жок. Ошон үчүн бул абалдан чыгуунун бирден бир жолу болуп калды. Анан биз колубуздан келген жардамды берип аттык. Алар дагы ошол нерсеге ынанып, ошол нерсени түшүнүп, биз айткан көрсөтмөнү жасап жатышты. Жыйынтыктары жакшы. Жыйынтыктары жакшы. Жакшы. Бирок көрүп, анан онлайн менен консультация бериш бир аз айырма, анан бир аз бизге кыйынчылык туудурат экен. Анан мисалы биз бир дары жазып берсек, айыл жергесинде ал дарылар жок болуп, анан кайра башка дарыны жазып берип, ушундай бир аз кыйынчылык болду. Дары тараптан бир аз кыйынчылык болду. Анан ушу көрүп, көрбөй консультация бериш дагы бир аз кыйынчылык болот экен. Себеби көрүп, кандай десем, адамдын эмоциясын көбүнчө психиатрлар адамдын эмоциясына карайт да. Ошондо эмоциональный реакция жок, бир аз кыйналдык. Бирок колубуздан келишинче жардам берип аттык. Жакшы, адам көп ойлонуудан, же болбосо катуу коркуудан, стресстен улам организмде иммунитет түшөт деп айтат да. Мына ушул иммунитет түшкөн убакытта ушул илдетке, коронавируска дагы адамдар бат чалдыгып калышы мүмкүн деп бүгүнкү күндө дарыгерлер айтып келишет да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эмне үчүн маалыматты биз кандай кабыл алышыбыз керек? Маалыматты бизде көбүнчө эле мындай остро, анан мындай паникага түшүп кабыл алат. Бардыгы эле ыйлап, мен уже коронавирус болуп калыпмын, бул демек мен ушу коронавирусту жуктургандан кийин мен өлөт экенмин, болду, мен жашабайт экенмин деген көпчүлүгү жашоодон жашоодон үмүтүн үзүп коюп атышат да. Дагы бир кайталап кетейин деген. Эч кандай жашоодон үмүт үзбөш керек, паникага түшпөш керек, паникага алдырбаш керек. Медиктерге, жакынкы поликлиникага көрүнүш керек. Анан эмне үчүн иммунитет түшүп кетет? Себеби коронавирусту жуктурдум деген адам биринчи эле уйкусу качат, жаман ойлор келе баштайт. Анын аркасынан эле аппетит жоголот. Тамакка болгон табити. Тамакка болгон табити жоголот, жашоого болгон кызыгуусу жоголот. Элдер менен сүйлөшкүсү келбей, баягы мен уже коронавирус болуп калдым деп жакын жолотпой, ушундай случайлар көп болуп атат да. Анан, конечно, иммунитет азаят да. Жакшы, мындай суроо бар да. Бүгүнкү күндө дал мына ушул илдетке кабылгандарды чындыгында
эли журт, коомчулук башкача карап калды да. Жакын тууганың болобу, башка болобу, аларды ушунчалык жек көрүү менен карап, буга жолобош керек, анан буну менен байланыш түзүш керек деген маалыматтарды угуп калабыз дегендей. Анан ал киши сакайып чыккандан кийин деле ошондой мамиле болуп калат да, чочулоо мамилесичи. Ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиздер. Биз бул маселе менен нейрон клиникасында обсервацияда жаткан медиктерге барып калдык. Бул медиктер Ош шаардык инфекциялык оорукананын медиктери болчу. Алар ошол оору чыгып, анан алар обсервация алынган эле да. Анан барганда ошол бир эне айтты да, биздин үйүбүзгө азыр элди бардыгын кирбегиле, чекелеп өткүлө деп көчөдөн биздин үйдү бөлүп коюптур депчи. Муну айтат элем, бул оорудан эч ким мындай мага жукпайт деп гарантия ала албайт да. Анан кийин буга жугуп калыптыр деп анан аны чекеге бөлүп коюу бул өзү акмакчылык. Колдон келген жардамды көрсөтүп, өзүңө жуктурбагандын эрежесин сактап, ага жардам берип койсо жакшы эле болмок. Бирок бизде кээде тескерисинче болуп калып атат да. Ошол адамды биз кандайдыр бир чума жугуп калгансып, анан чекелеп өтүп, аны менен даже ушу байланышкыбыз келбей калган учурлар болуп атат. Бул деген акмакчылык. Бул деген биздин наамартчылыгыбыз да. Оору деген бул оору, ал Кудайдын берген нерсеси, ал атайлап өзүнө жуктуруп алган жок, туурабы? Ошон үчүн муну туура эле кабыл алыш керек, колдон келсе жардам бериш керек, бирок өзүн сактап. Эгерде сакайып чыккан болсо, аны менен мурдагыдай эле байланыш болот. Сакайып чыккан адам коомго коркунучу жок. Коомго коркунучу жок. Себеби ал сакайып чыкты. Анда уже мындай жашоого полный даяр ал. Организмде коронавирус өмүр бою жүрөт деген статья жок да. Андай жок. Ошон үчүн алар менен коркпой эле мамиле жасай бериш керек. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Биз 118-ге чалып, ушул анализ алып кетесиздерби деп кайрылсак дейт. Жок, бара албайбыз. Биз бара албайбыз. Азыркы учурда ОРВ жүрүп атат. Сасык тумоон, кубагы деп ушундай жооп кайтарыптыр да, ушул боюнча айтыңыз. Эми бул жооп кайтарган бул түркөөлүк деп эсептейм. Себеби ошол кайрылган адамдагы ОРВ экенин билип туруп айтып аткандыр. Себеби ал дагы 2-3 күн тургандан кийин ыстымасы түшпөй, температурасы түшпөй, анан ошон үчүн кайрылып аткандыр. Ушул жерде айткым келет эле, кээ бир медициналык кызматкерлер дагы өз кызматына туура жоопкер мамиле кылса, ошого окшогон үстүртөн жоопторду бербесе. Биз жакында эле өзүбүз эле күбө болгон нерсени айтып коеюн. Биздин баягы шаардык төрөт үйүндө өзүңөр билесиңер, аябагандай көп вспышка болуп кетти. Оору бир медсестранын айынан канчалаган оорулар көбөйүп кетти, жугуп кетти. Ошон биз барганда, ошо шаардык төрөт үйүнүн башкы дарыгери айтты да, ошол медсестра поликлиникага звонить этип туруп, мен ушинтип температурам түшпөй атат десе, мейли болуптур деп аны жөн эле больничныйга чыгарып коюптур дейт. Анан канча күндөн кийин дагы эле түшпөй атат десе, анан кийин барып анализ алыптыр деп атпайбы? Көрдүңөрбү? Демек коом эмес, даже медиктердин өзү даяр эмес болуп атпайбы мындай нерсегечи. Биздин ошол бейгамдыгыбыз болуп атат да. Жакшы, сөзсүз түрдө маегибизге кайрылып келебиз. Азыр болсо дал ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар эле. Жалпы биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Ушуналган коронавирус Кыргызстанда да жетип, бул оору тууралуу маалымат алуу актуалдуу болуп турган чагы. Өзгөчө эл көп билбеген фактылар кызыктуу туюлат. Анда ошолорго токтололу. Оору кимдерге жабышат? Адам канчалык жаш болсо, ооруну жуктуруп алуу жана өтүштүрүп жиберүү коркунучу азыраак. Ал эми жаш өткөндөр менен өнөкөт оорусу барлар үчүн вирус кооптуу. Балдар COVID-19 вирусун билинбей алып жүрүшү мүмкүн. Анткени алар жеңил кабыл алып, белгилери анча билинбейт. Аялдар менен эркектер дартка бирдей эле кабылат. Эгер бул ооруну 6 айлык боюнда бар келин жуктуруп алса, ымыркайы ден сак эле төрөлөт деп айтылат. Жаңы бойго бүткөндө түйүлдүккө бул вирус кандай таасир этерин айтуу азырынча эрте.
ичеги карындын иштешин бузат. Эгер коронавирус дем алуу органдарын гана жабыркатат десеңиз, анда жаңылышасыз. Америкалык окумуштуулар тамак-аш сиңирүү системасына дагы зыян келтирерин айтып чыгышты. Адистер вируска чалдыккан 204 бейтаптын ден соолугуна байкоо салышкан. Алардын жарымы табити жоголуп, ичи өтүп, кээде жүрөгү айланып, кускусу келип, ичи ооруп жатканын айтып беришкен. Ошол эле убакытта бейтаптарда дем алууга байланышкан көйгөйлөр кийинчерээк пайда болуп, же такыр билинген эмес. Натыйжада изилдөөчүлөр ичеги карында өнөкөт оорусу бар адамдардын вирусту жеңип чыгышы кыйын деген бүтүмгө келишкен. Акча аркылуу жугат. Коронавирус накталай акча аркылуу жугушу мүмкүн экендиги Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштамаларында айтылат. Вирус кагазда 3-4 күн, желим буюмтайымда 9 күнгө чейин жашайт. Андыктан банк картасы аркылуу төлөм жүргүзгөндө пин-кодду терип жатып этият болуу керектигин билдиришкен. Өзү тууралуу кеч белги берет. Америкалык окумуштуулардын жаңы изилдөөлөрүнө ылайык, Кытайда жаңы типтеги коронавирустун бат тарашына бейтаптардын көбүнө оорунун симптомдору көп убакытка билинбей жүрө берип, кийинчерээк кабар бериши себеп. Окумуштуулардын маалыматы боюнча дарттын симптомдору жок жүргөндөр жалпы бейтаптардын 55%-ын түзөт. 79%-ында вирусту алып жүрүүчүлөр ооруну жуктурган болушу мүмкүн болуп эсептелинет. Кытай бийлиги 2020-жылдын 23 январынан тарта оорунун тарашын, көзөмөлдөө чараларын көрүп, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин вирустун жайылышы төмөндөй баштаган. Жоголбойт. Күндүн жылышы менен коронавирус жоголот деген божомолдор анчалык негиздүү эмес. Мындай пикири менен Россиянын Илимдер академиясынын кызматкери, медицина илимдеринин доктору Борис Реевич бөлүшкөн. Абынын температурасы канчалык көтөрүлгөн сайын коронавирус ошончолук алсызданат деген ишеним пайда болууда. Бирок бул жөн гана айрымдардын фантазиясы. Ойлоп көрсөңөр, вирус кышында 10 градус жылуу болгон Ухань шаарынан келди деген илимпоз. Анын айтымында азыр вирус кайдан келип чыгып, алгач кимге жукканы тууралуу маалыматтар дагы деле акырына чейин иликтенип бүтө элек. Андыктан анын кандай учурда кантип жок болорун дагы эч ким билбейт. Арча коронавирус менен күрөшүүгө жардам береби? Дарыгерлер арчанын түтүнүн медициналык жактан далилденгенин айтышты. Алардын пикиринде арчанын түтүнү жана эфир майлары микроорганизмдерди жок кылат, ошондой эле абаны тазалап, вирустун тарашына бөгөт болот. Коронавирус жакында адам өмүрүн албай калабы? Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы эмдөөлөрдүн эл аралык институтунун илим жаатындагы жетекчисинин орун басары Михаил Фабровдун айтымында убакыттын өтүшү менен коронавирус адам өмүрүн албай калат. Анын айтымында вирус жаныбарлардан адамга өтүп тарагандан кийин кишинин организминде адаптация болот. Кайсы бир мезгилде вирус 5-6 миллионунчу адамга жеткенде ал жаныбарлардын эмес, бизге адамга тиешелүү вирус болуп калат дагы ээсин өлтүрбөй калат. Негизи дээрлик ар бир адамда коронавирустун 40тан ашык түрү жашайт. Анын айынан кеде мурун бүтүп калат деген Фабров. Ал ошондой эле жапайы жаныбарларды кармоо, аларды базарда сатуу токтолбосо эпидемия жайла берерин кошумчалаган. Антибиотиктер коронавирусту өлтүрбөйт. Новосибирск университетинин биотехнология жана вирусология лабораториясынын жетекчиси Сергей Нитасовдун айтымында антибиотиктер же башкача айтканда микробторго каршы препараттар бактерияны гана өлтүрө алат. Вирус бул организм эмес, алар кишинин клеткасынын ичинде жашайт. Вируска, анын ичинде коронавируска каршы антибиотиктерди колдонуу пайдасыз. Кайсы дары жакшы жардам берет? Кытай дарыгерлери коронавируска каршы гриппти дарылоочу Айвеган каражатын колдонуп жатканы белгилүү болду. Биотехнологияны өнүктүрүү боюнча улуттук борбору бул дарыны 320 бейтапка пайдаланып көргөн. Сиздер элдик каналда ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы COVID-19-тун адамдын психикасына тийгизген таасири.
маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн да көптөгөн суроолор келе баштады. Ага чейин жогоруда дарыгерлер жөнүндө айтып өттүңүздөр да. Мына ушул сиздер бейтаптарга карапайым элге кеңеш берүү менен биргеликте ошолор менен түздөн-түз байланышта болуп, ошолорду дарылап жаткан дарыгерлерге да өзгөчө кеңеш берсеңиздер керек. Ушуларды даярдоо, алардын психикасын даярдоо боюнча кандай иш-аракеттер жүргүзөсүздөр? Биз көбүнчө жанагы обсервацияга ушул жамандарды жугузуп алган медиктер менен барып түзмө-түз байланышта болдук. Баягы медиктер жанагы вирусту билип туруп, жугузгандан кийин анын симптоматикасын билгенде, баягы депрессия тяжелыйраак кетет экен, именно медиктерде. Ошол мезгилде алар менен түзмө-түз байланышта болуп, психологический жардам көрсөтүп, кийин аларды көрүп келгенден кийин деле WhatsApp, онлайн аркылуу жардам берип аттык. Азыркы күндө деле кече 2 күн мурун, экинчи күнү Гүлбара эжекебиз барып, именно инфекционный отделениеге кирип, жуктуруп алган врачтар менен түзмө-түз байланышып келдик. Эми көбүнчө психиатр, психологдор сөз менен жардам берет эмеспи? Аларга мотивация берип, что кыргыз эли, башка медиктер сиздер менен бирге деген ушундай сөздөр менен аларга мындай духун көтөрүп, ушундай бир жардам көрсөтүп келдик. Анан антидепрессанттарга кайрылып кетсек, албетте баягы учетто турган, рецепт менен жазыла турган дарыларды берип, ошол аркылуу да жардам берип келатабыз. Жакшы. Ушул маалыматыңызга улай эле, чындыгында ушул пандемия башталгандан бери, мисалы чет өлкөдө дарыгерлерге болгон сый-урматтар, дарыгерлерге арналган ар кандай флешмобдор, ошол учурда көп кабаттан үйлөрдүн балконуна чыгып кол чабуулар болгон. Бул дагы биздин өмүр сакчыларына өзгөчө дем күч берет десек болот да. Анан кийинки суроо, телекөрүүчүлөрдөн ушул багытта көптөгөн суроолор келиптир. Адам баласы негизинен бир ооруну укканыбызда, мен деп коеюн, ушул кайсы бир темада ооруну алып чыксам, ошол нерсе өзүмдө байкалгандай сезиле берет да. Айталы, тери оору болсо, денелер кытышып, ушундай нерселер болот да. Ушинтип шек саноо дагы көп болуп атат экен да. Азыр телекөрүүчүлөр айтат, менде ушул грипптин симптомдору бар дейт, аны кантип айырмаласам болот деген ушундай суроолор көп келет. Бул жерде буну медицина терми боюнча самовнушение деп коет. Азыркы ушул эле мезгилде баардык кыргыз эли паникада жүргөн мезгилде, азыр эми баягы жай болуп, холодильниктен суу алып, муздак напитокторду, мороженойлорду жеп, температура болуп, общая слабость болгон мезгилде деле көпчүлүгү коронавирус менен салыштырып атышат. Мен айта турганым, ошондой симптоматика байкалып, температура болуп, жөтөл болуп, өзүн аябай жаман сезип, общая слабость деп коет. Ошондой мезгилде дагы бир жолу айтам, сөзсүз жакын арадагы терапевт, педиатр, врачтарга сөзсүз кайрылыш керек. Себеби бул жерде только грипп или коронавирус, ОРВИ буну только специалист, именно специалист, педиатр, терапевттер аныктайт. Анан көпчүлүгү эле жашырып атат, үйдө отуруп. Например, мына обсервацияга барган мезгилде өзүм лечение кылдым, айтыштан корктум, айтсам эле сразу бул больницага алып келип коет. Ошон үчүн үйдө 1 жума жаттым, алды 15 күн жаткандар болуп атат. Ошонун айынан дагы жакын араларына жуктуруп, ошонун айынан азыр, например, бүгүнкү күндө 200-200дөн кем чыкпай калды да. Ошо биздин шалакылыгыбыздан күн сайын сан өсүп атат да, коронавирус менен жуктургандардын саны. Тез арада кайрылыш керек. Чындыгында сиздер байланышта жүрөсүздөр. Мисалы көпчүлүктүн кооптонуусу, бул жака келген суроолордон байкасак болот да, мисалы барсак бизге тескерисинче ооруну жугузуп коет деген маалыматтар көп болуп атат. Себеби больницада атайын вирус өлтүрө турган лампалар болот. Аларды биз ар жарым саатта жагып, именно ошо вирустарды өлтүрө турган лампаларды жагып, тазалап турабыз. Анан больницада асептик, антисептик аябай жакшы колдонулат. Бир больной чыгып кеткенден кийин сөз аркасына хлорлоп жуулуп, кайра кийинки пациентти кабыл алабыз да. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Далма ушул коронавируска кабылгандан кийин дейт, өнөкөт болуп калып дейт, кийин кайра оору бербейбиз деген ушундай суроо келиптир да. Андай маалымат пока жок. Кайра ооруйт деген статья, андай маалымат пока алына элек.
иммунитетти чыңоо үчүн негизинен оору менен күрөшүү үчүн ушул дайыма эле айтып келесиздер, ушул иммунитет жакшы болуш керек деп, анан ошол иммунитетти чыңоо үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроону көп берип жатат. Бул жерде ошол эле учурда адам жогоруда айттык го, адам өзүнүн психикасын жакшы кармаш керек, ошондо иммунитет жакшы көтөрүлөт деп ушул багытта кеңеш берсеңиздер. Иммунитет түздөн түз психикага байланыштуу да. Эгер адам көңүлү ток болуп, көңүлү көтөрүңкү болуп, бардык нерсеге жакшы көз караш менен караса, адамдын иммунитети жакшы болуп жүрөт. Себеби андай адам жакшы тамактанат, андай адам жакшы уктайт, андай адам өзүнө көп көңүл бурат. Бул бардыгы келип туруп иммунитетти көтөрөт. Айта турган кеп, адам өзүн жакшы көрүш керек, өзүн сүйүш керек, өзүн сыйлаш керек. Өзүн баалаш керек. Өзүн баалаш керек. Ошол учурда гана ал өзүн өзү кам көрөт. Туура уктайт. Мисалы биз азыр байкайбыз, кээде 2-3 болуп кетсе уктай албай жүрө беришет. Эмнеге? Уйкум келбей атат. Жок. Адам өзү саат 12-ге чейин укташ керек. Мына ошол уйку гана полноценный уйку деп аталат да. 10-дон 12-ге чейин уктап алсаңар, бул силерге эң чоң күч берет. Кечинде. Эң негизгиси биринчи уйку, экинчиси жакшы калориялуу, жугумдуу, витаминдүү тамак, үчүнчү спорт. Дайыма адам кыймылда болсо, бул иммунитет жогору болот. Анан дайыма айылда чөйрөңүзгө күлүп, мындай жакшы көз караш менен караңыз, жылмайып жүрүңүз. Бул эң негизги залог. Ошондо нормада бир суткада канча укташ керек? Эми азыркы күндө 8 сааттан кээ бирлерге 10 саатка чейин берет, эгер организм баягы жаш болуп, анан оорудан кийин боло турган болсо. Бирок негизинен 7-8 саат норма. Жакшы. Ушул учурда мисалы коронавируска, ошол эле учурда психикалык ооруга кабылгандарда болсо керек. Анан бул бейтаптар ооруну кандай көтөрөт, кантип күрөшөт, ушул боюнча айтсаңыз. Именно коронавирус боюнчабы? Коронавирус анан психикалык ооруга бир убакытта кабылып калса. Бир убакытта кабылып калган болсо, бир аз тяжелораак кетет. Бир аз тяжелораак кетет. Симптоматика эки жактан кетет. Бир жактан психикалык симптоматика кетсе, экинчи жактан именно соматика жактан, именно коронавирустун симптоматикасы кеткенде бул жерде лечениясы да бир аз кыйыныраак болуп калат. Эмне үчүн? Эгерде коронавирус менен психикалык окуу бир болуп калган болсо, биз психбольницага да жаткыра албайбыз. Анан баягындай психикалык жактан ооруп турган больной бир аз айлана чөйрөгө мындай коркунуч туудуруп, башкачараак таасир тийгизет. Ал мезгилде инфекционныйга да жаткырыш бир аз опасный болот. Ошон үчүн мындай үйдө, эгерде психбольницада учету бар или ошондой оорулар болгон болсо, карантинде жакшылап сактаңыздар деп кеңеш берет элем. Себеби медиктерге бир аз кыйыныраак болуп калат бул мезгилде. Саламатсыздарбы? Кош бойлуу болуп коронавируска кабылса түйүлдүккө таасири жокпу деген суроо калтырып турат. Бүгүнкү күндө мындай маалымат жок. Түздөн түз түйүлдүккө өтөт деген маалымат жок. Бул андай жок, андай маалымат жок. Демек, бул бейтап камсанабай деп койсоңуз. Камсанабай болсо болот. Анан ушул психикалык ооруларга кабылганда бүгүнкү күндө көбөйүп баратат дедиңиздер го. Кантип дарылайсыздар? Анан дарылабай эле же өз алдынча дарыланып дагы сакайса болобу деген суроо. Коронавируспу? Жок. Психикалык оору. Психикалык оору бул адамдын өзүнүн эркине, адамдын эркине зависит этет. Эгерде адам эрк аябай күчтүү болуп, бул элементарный эле депрессияны жеңип чыгам деген болсо, бир 10дон 1 адам жеңип чыга алат. Анан эгерде эрки бир аз төмөнүрөөк болуп, өзүнө болгон ишеничи жок болгон мезгилде көпчүлүк учурда бизге кайрылышат адамдар. Андай мезгилде биз биринчи пациенттер ооруларга позитив, өзүнө болгон ишеничин көтөрүп, бир мезгилде психиатр адреси дагы, психолог менен дагы бир мезгилде дарылайбыз. Психиатр адреси дарылар менен жардамга келген болсо, бул Гүлбар эже психолог адис көбүнчө сөз менен, баягы руханий жактан, позитив жактан көбүнчө психологдор көмөк көрсөтүп жардам берилет. Гүлбар айым, эмнени кошумчалай элеңиз? Мен айта турган нерсем, депрессияга чалдыккан оорулардын негизги эле бир өзгөчөлүгү алардын мүнөзүндөгү өзгөчөлүк да.
Булар көбүнчө эле баягы шекчил болушат. Мнительный деп коет. Өзүндө ошол нерсени таба берет. Анан көбүнчө таарынчак адамдар болушат. Себеби баарын эле таарына берет. Анан кайгычыл, өтө кайгырат. Ушундай адамдар көбүрөөк депрессияга учурайт. Муну психологияда меланхолик деген бир жакшы темпераменттин тиби бар да. Ушул көбүрөөк депрессияга кабылат. Эми эгер эрки күчтүү болсо, мүнөзү аябагандай токтоо болсо, мүнөзү шайыр болсо, андай адам депрессияга кабылбайт. Стрессти дагы туура кабыл алат. Ар бир стресс бул адамга бир проблема да. Ал проблеманы чечип жөн эле чыгып кетсе деле болот да. Адан көп эле бир проблема кылып, анан ары сүңгүп, анан депрессияга кирип кеткенден көрө кээ бир адамдар оңой эле чыгып алат. Бул адамдын жеке өзгөчөлүгүнө. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлбара Кулыева, Ош облусунун психикалык ден соолукту чыңдоо борборунун клиникалык психологу, жана ошондой эле кийинки коногубуз Чолпон Бегматова, Ош облусунун психикалык ден соолукту чыңдоо борборунун дарыгер психиатры болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Оорудан сактана жүрүңүздөр. Сиздерге да рахмат. Бизди чакырып, ушул эл менен баарлашканга бизге мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Сиздин саламаттыгыңыз жалпы коомчулуктун саламаттыгы. Демек, ар бирибиз оорунун алдын алуусун туура билишибиз керек экен. Сиздер менен Сейит Амираев болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.